Андан сырткары баламды болсо аварияга окшотобуз деп өлгөндөн кийин сөөктөрүн талкалашкан. Себеби денесинде бир көк жок. 12 кабырганын учу сынып кеткен. Мынау сан сөөгүн болсо оскольчатый болуп кеткен, мынтык менен аткандай болуп. Бирок көк жок, бир жеринде дагы көк жок. Баласын жоготуп, акыйкат издеп ичинен сызган эне Ош облустук милициясынын ишмердүүлүгүнө нааразы. Мындан 6 ай мурун 72 жаштагы Гүлай Кулбаева жол кырсыгынан улам уулунан ажыраган. Бул убакыт ичинде уулунун өлүмүнө шектүү табылбай, милициялар бурмалап тергөө ишин создуктуруп жатканын айтып, Ош ТВ телеканалынын редакциясына кайрылды. Бир айдан ушул мына Сапаралы кыз бизге жаңжал кылып кеткенден кийин эле бир айдан кийин Чыңгыз менен Алмаз жабышып калды. Ашка чакырып балам, баняга чакырып, анан эле ошо бир ай жетпей алып келип Алмаз алдап, мен акчам жок, ошко алып барып кел деп эле ошол күнү өлүп калып атат балам. Эми мен баламдын кандай өлгөнүн себебин таппай атсам, милициялар болсо кайдагы эле бир баламан кийин 3 саат кийин болгон авариядагы Тикону уруп кеткен балаң деп такканы ошол эле мыйзам бузуп атышат да булар. Кырсык Ош Нукат жолунда түнкү саат 3-4 чамасында 29 сентябрда катталган. Ошондой эле уулу Манас Колдош уулу аймактык ооруканага жеткирилгенин айтат. Жанында досу да болгон. Ал себептүү каргаша кандайча орун алганы али күнгө чейин белгисиз болууда. Окуя жүз берген күнү таңгамал Нукат жолунда дагы бир жол кырсыгы катталган. Милициялар ал каргашага маркумду айыптап, башка жайда болгон кырсыкты ага байланыштырып жатканын билдирүүдө. 29 саат 3:50-те Нукатын немеси сообщение кылган деп ошол алып келген фельдшер Кадыров өзү жазып берди. Бирок кийин милициялар оңдотуп коюптур. 3:50 дегенде 6:45 деп, анан кийин мына жерде болеет деген жерге 3:50 деп өдөгө жылдырып бар жокту оңдоп коюштур. Аны эмнеге оңдоду экен десем, көрсө саат 6:30 да бир авария болгон экен. Экинчи авария болгон экен. Тико менен кандайдыр бир машина урушуп кеткен экен. Ошонун уруп кеткен машинаны алып салып, менин баламды ошонун ордуна коюп коюптур. Тикону уруп кеткен деп. Анан кандай болот? Менин балам түнкү саат 3:50-де кабар келип, жок дегенде 4-5-те больницага барган. Анан 6:50-де келип бул Тикону кантип уруп кетет? Ушу элдерге деле мына айтайынчы, ушул эми эки ДТПны бириктирип койсо болобу? Менин балам түнкү саат 3:30-да өзүнөн кетип жатса, анан кантип 6:30-да келип уруп кетет? Мен ушуну такыр милицияларга түшүндүрө албай койдум. Маркум Нукат аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. Ал себептүү 7 дарыгерге сөгүш берилген. Жансыз денеде көгалат тактар байкалбаганын айтат. Мындан улам күдүктөнгөн эне сөөктү медициналык экспертизага берген. Анда кырсык учурунда кабырга сөөктөрү сынып, өпкө кан тамырлары жабыркаган деген тыянак чыккан. Бул жыйынтыкка Гүлай Кулбаева макул эмес. 29 күнү жасатканбыз, өлгөн күнү жасаттык да. Тыянак кайсы жерде турат? 30 декабрда. Мен заключение полный тергөөчкө алып кеткен, тергөөч маселеси бар. Ишенбесе комиссионер жөнөтсүн, ошо комиссионду. Бирок мен сөгүшкө ыраазы эмесмин. Алар менин баламды өлтүрүп койду да, кызым. Эч кандай шок абалдан да чыгарганга аракет жасашпаптыр. Өкөдөн кан акканын билиптир, бирок ошону токтотуп калганга аракет жасабай 6 саат бою каза болгучу кармап отуруптур. Реанимацияга бар, мына сүрөт тарткан, мына көргүлө, пожалуйста. Мына 12 кабырга алды жагынан сынып кетиптир уштары. Бирок мына бир дагы көк жок. Учурда бул иш боюнча Ош облустук милициясында да кылмыш иши ачылган. Анын негизинде кырсыкта 2 жол кырсыгы бир учурда болуп, унаалардын кагышкандыгы аныкталган. Ал эми тергөө ишинин созулушу экспертизанын жыйынтыгына байланыштуу экенин билдирди. Ошол кылмыш ишинде белгиленген 2 автоунаа кагышкандыгы тууралуу күмөндөр жаралып, жабырлануучулар ошо маркумдун туугандары тарабынан күмөндөр жаралгандыктан ага экспертизалар дайындалып, ошол 2024-жылдын 20 февралында экспертизанын корутундусуна ылайык ошол кылмыш ишинде белгиленген 2 автоунаа кагышкандыгы аныкталган деген тыянак чыккан да. Бүгүнкү күндө ага дагы болбостон дагы күмөндөр жаралгандыктан бүгүнкү күндө комплекстүү экспертизалар дайындалган. Анын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Ал үчүн ага ылайык дагы тергөө амалдары уланууда. Кылмыш иши 312 берени автотранспорт каражаттарынын кыймылын жана аларды эксплуатациялоодогу коопсуздукту бузуу боюнча жүрүп жатат. Ал эми маркумдун жакындары акыйкат тергөө жүрүп күнөөлөр жазасын алышы керектигин гана күтүшөт. Алмагүл Эркебай кызы, Аслидин Турганбаев, Ош ТВ.